Бүгүнкү чыгарылышта 2023-жылы 16-июнда Долин Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан менен Ирандын ортосунда болуп өткөн беттешти анализдеп көрөлү. Оюн 5-1 эсебинде Ирандын пайдасына чечилген. Иран курамасы кандай оюн жүргүзөт? Болуп өткөн беттеште Иран курамасы классикалык 4-4-2 схемасында оюн жүргүзгөн. Биздин курамабыз 4-2-3-1 схемасы менен чыккандыктан атаандаштардын бир чабуулчусу биздин коргоочулар тарапка түшүп оюн көргөзгөн. Ал эми экинчи чабуулчу аркага топту көтөрүп жеткирип берүүнү күтүп оюн көрсөткөн. Биздин эки коргонууга багыттаган жарым коргоочуларыбыз көбүнчө Ирандын жарым коргоочуларынын жолун тосуп турду. Ирандын сол жақ оң канаттагы коргоочулары бийигирээк жана кененирээк позицияда оюн жүргүзүп, Жумашев менен Алыкулов коргонууга түшүп оюн көрсөтүүсүнө мажбур кылышты. Ошол эле учурда борбордо ачык оюн жүргүзүүгө позициялар ачылып, Иран оюнчулары ачылуу менен оюн көрсөтүштү. Оюндун экинчи бөлүгүндө биздин оюнчулар топту каршылаштардын дарбазасына жеткире албай жатты. Албетте, алдыга чыгып аракет кылып көрүш керек эле, бирок Иран менен мындай оюн татышууга барабар. Ирандыктар эсеп 0-2 жана 1-3 болуп турганда оюнун темпин басаңдатып, топту бизге берип жатты, бирок контур чабууларда реактивдүү аракеттеништи. Натыйжада 4-3, 3-3 жана 3-1 чыгуулар арт-артынан жүргүзүлдү. Биринчи таймда биздин курама прессинг алгылыктуу аракеттер менен эле чыккан жок. Башында Мурзаев дарбазачы менен 3-1 болгон учурда басым жасап жатса, кийинчерээк Шүкүров бирге прессинг көрсөтүү үчүн бийигирээк көтөрүлүп жатты. Мына ушул оюндагы катачылыктарды эске алуу менен курама команда жакшы оюн көрсөтөт деп ишенебиз. Алга Акшуңкар!